Бүгүнкү тема стартер. Стартер деген эмне, кайсыл жерде турат, кандай иштейт, толук маалымат үйрөнөбүз. Андыктан азыр биринчи мына доскада турган стартердин толук көрүнүшү. Стартер 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчи стартердин мотор бөлүгү. Мотор бөлүгүндө эмне бар? Якыр, сырткы магнит, щетка, втулка, бул жерде да втулка. Экинчи бөлүгү редукторный система. Редукторный системада редуктор өзү кыймылды күчөйтүп берет. Өзүнүн втулкасы бендекс жана бендексти кармаган втулка. То есть ар бир эле буюмда башында, этегинде корпуска тийгизбей втулка кармайт. Үчүнчү бөлүгүбүз вытягивающий реле бөлүгү. Вытягивающий реледе эмнелерге вытягивающий өзү комплект туюк болот. Бул жерде поршені жана вытягивающий вилкасы. Ар бирине өзгөчө мүнөздөмө беребиз. Стартердин мотор бөлүгүн сүйлөшөбүз. Эң биринчи запчастыбыз якыр. Бул якырда байкап турсаңыздар, эки чекесинде центровка кыла турган темирлери, өздүк туюк темири. Мына ушул темирдин арасында жылчыктарда жездер жүрөт. Мына жез бул жерден кирип, айланып, кайрадан экинчи жерге чыгып, мына ушул жерден щеткадан плюс-минус берилгенде, именно плюс-минус берилген жердин ортосу магнитке айланып, корпустагы магнит менен кыймылга келет. Бул якырлардын размерлери ар түрдүү боло берет. Көрүнүштөрү узкий болуп, толстый болуп, тонкий болуп, бирок мунун негизи принцип работасы бул жактан щеткадан ток келгенде бул ар бир зубчиктер магнитке айланып, корпуска магнит менен тебишип, ордуна кыймылдайт. Ошол электрониканын жардамы менен электромагнит болуп кыймылдаганда бул якыр өзү толук айланат дагы. Бул жердеги шестерна редукторду айландырып берет. Бул болсо биздин стартерибиздин сырткы бөлүгү. Мындай айтканда идиши десек дагы болот, бирок ушунун ортосунда якыр турат. Якырга качан ток келип, электронный магнит создавать этилгенде, корпустагы бул магниттердин жардамы менен кыймылга келет. Бунун негизги кызматы бул кыймылдабай ордунда туруш керек жана бул магниттери бүтүн болуш керек. Себеби ушул магниттердин жардамы менен якыр кыймылга келет. Бул болсо стартерибиздин крышкасы. Байкап турсаңар, бул жерде мындай втулка турат. Крышкада бир втулка турган болсо, редукторный частьта дагы бир втулка турат дагы. Якырды корпус бөлүгүнө тийгизбей, ортодо айландырып берет. Ошол айланып аткан кезде эгерде втулка жок болсо, корпуска жабышып, стартер айланбай калат. Ошондуктан центровка кылганда бул турган сары жез подшипниктин ролун аткарат дагы. Бардык стартерлерде бул втулка бар. Эгер втулка жок болсо, ордуна подшипник сөзсүз коюлат. Бул туугандар стартерный щетка. Байкасаңыздар, бул жерде 1, 2, 3, 4 бөлүктөн турат. Экөө минусовой, экөө плюсовой болот. Карама каршы иштейт. Плюс маңдайында минус, плюс маңдайында минус болуп, карама каршы айлантканда бул жерге бир күч болсо, экинчи жерде экинчи күч болуп, эки тараптуу магнит создавать этилет дагы, эки түрдүү магнит менен кыймылга келет. Эми бул щеткалардын түрлөрү аябай көп. Негизи щеткалардын түрлөрү кандай гана көп болбосо дагы, бирок булардын иштеш принцип работалары окшош. Бардыгы эле бирдей эле иштейт. Мисалы, бул жакта металлический, бул жакта пластик, бул жакта дагы пластик. Щеткалар түрдүү боло берет. Негизи булардын максаты бир. Бул жеринен байкап карасак, мынакей щетка. Азыр бул убактынчалык пластик кармап турат. Якырга киргенде, мына дал ушул пластик турган жерге якыр турат дагы. Щеткалар якырга тийип турат. Бул щеткалар дагы убакыт өткөн сайын жейилип түгөнөт дагы. Бул щеткалар дагы алмашат. Бардык эле унааларда щеткалардын негизи мощность боюнча 800дөн 1,5 миң ваттка чейин мощностьта иштейт. Стартер аябай баягы силовой ток менен иштейт, мындай айтканда. Ошондуктан дайыма эки щетка карама каршы иштейт. Эгер бир щетка болсо, анда күчү жетпей калат айландырганга. Туугандар, мынакей мотор бөлүгүндө эмне? Главный электромагнит жабышылган обмоткасы, якыр, щетка, арканкы крышка. Мына ушул запчасттар биригип, бардыгы айлануучу мотор бөлүгү деп аталат.
Бул жерде туугандар бул щетканы түгөндүбү түгөнбөдүбү ошого маани беребиз. Бул жерде втулкасы жейилип кеткен жокпу ошого маани беребиз. Бул идиште болсо бул магниттер сынып калган жокпу ошого маани беребиз. Ал эми бул өзү мына темир, ушу темирдин арасында мына жез кирип чыгып, бул жагынан адмотка кирип айланып кайрадан чыгат. Демек бизде бул зымда плюсовой жүрөт, бул темир өзү минусовой болот. Ошол именно мунун аралыгында замыкание болгон жокпу, бизге ошо маанилүү. Жана эки асты жана үстүңкү именно центровка кылган октору деңи абалын карайбыз. Если выработка болсо мына ошолорду тазалап гладкий абалга келтиребиз. Негизги мотор бөлүгү ушу менен аяктайт. Ошол айтылган нерселер тактана баары жакшы болгон болсо якыр иштейт. Биздин стартерибиздин экинчи бөлүгү бул жакта мынакей редуктор система. Бул редуктор өзү. Редукторго болсо бендекс кирет. Булар чогулуп бул идишке жайгаштырылат. Бул жерде да байкасаңар втулка, именно бул редуктордун дагы өзүнүн креплениялары бар. Ошол креплениялар менен бул ок түз айланышы үчүн атайын шарт түзөт. Бендекс болсо именно мына бул жерде алдыга аркага жылып кыймылдаш керек. Себеби качан старт иштебей турган мезгилде бул жакта болот. Стартты иштеткенде алдыга чыгып венеске, махайке кошулат. Редуктордун ички көрүнүшү мына ушундай болот. Чоң кольцовой барабан болот, зубчиктер болот. Жана ичинде центровкада втулка болот. Жана бул 3 зубчик бунун айлануусу менен ичкерки айланууну бириктирип турат. Качан бизде ортодо якыр ушул жерге келип уланганда якырдын айлануусу өтө бат, бирок күчү жок болот. Мына ошо айланууну 3 эсе кичинертип, бирок бул жагына кыймылды 3 эсе күчтүү кылып чыгарып берет. Редуктордун негизги кызматы чоң айланууну кичинекей айланууга айландырып күчтүү кылып берүү. Бул туугандар биздин бендексибиздин картинкасы. Байкасаңыздар бул жерде эки бөлүк турат. Бири бендекстин идиши болсо, бири айлануучу часть. Бендекс дайыма бир жака айланат, бир жака айланбайт. Кайсы айланбаган жагына моторду айландырып оталдырат дагы, айланган жагына качан мотор жүрүп кеткенде өзүнүн ичи сынбай талкаланбай чыгышы үчүн бир жака каласоо айланыш керек. Анга мисал келтире турган болсок, мына бул картинка мисал болуп берет. Азыркы учурда бендекс оң жака айланып, моторду ылдыйга буруп аткан болсо, качан мотор жүрүп кеткенде бул ылдыйга айланган абалда калат. Ошондо буну карама каршы жака айланышы керек. Бир жака байкасаңар бул жерде пружиналар бар, экинчи жагында эч нерсе жок. Качан бул оңго айланып атканда именно пружина жок жагына такалып айланат. Качан бул айланып кеткенде пружина бар жагына айланганда каластой болуп чыгат. Туугандар, бул вилка. Бендексти маховикке алып чыгып кошуп, кайрадан ичкериге алып кирип турат. Качеле сыяктуу иштейт, ортосунан бекитилет. Качан вытягивающий бул жагына түртүп кайра тартканда, бул жерде эки шарнир бендекске карматылат да, бендексти моторго алып чыгып кошуп, кайрадан ордуна алып келип турат. Бул пластиковый болот, темирден болот. Бунун түрлөрү, ар түрдүү түрлөрү бар. Аркылуу металлдан болот, бирок туугандар булардын иштеш принциби ошол качан вытягивающий тепкенде же тартканда бендексти моторго алып чыгып кошуп, кайра алып кирет. Туугандар, бул биздин 3-чү бөлүк, вытягивающий бөлүгү. Бул вытягивающий айтып тургандай эле, вытягивающий реле бул бир эле убакытта эки кызматты аткарат. Биринчи кызматы бул эки болтту бири-бирине бириктирет. Экинчи кызматы мына ушул турган вытягивающий менен бендексти моторго алып чыгып кошуп, кайрадан ордуна алып келип турат. Именно ошондуктан дагы вытягивающий реле деп аталат. Бунун ички көрүнүшү, бул вытягивающийдин ички көрүнүшү. Вытягивающийдин ичи мына ушундай мына көк болуп турган жер турба сыяктуу болот, тешик болот. Ошол турбада бул поршун ойнойт. Бул поршун байкап турсаңар өзүндө бул жерде пружинасы бар. Поршунду эгер басып кой берсеңер, кайрадан сыртка чыгып калат. Бул кызыл болуп тургандар, булар электромагнит создавать эткен адмотка. Бул жерде ичинде эки адмотка болот. Эки адмотка боюнча токтолобуз.
Бул жерде байкасаңыздар переключатель, именно бул Т-образный болуп турган переключатель качан поршень келип ушуну урганда бул 2 болтта мындан келген плюсту экинчи болтко өткөрүп берет. Бул жерде 2 контагы. Качан муну кошкондо экөө кошулат, качан буну өчүргөндө кайра пружина эшикке чыгарганда именно бул жердеги пульту бул контактты кайрадан ажыратып коет. Туугандар, эми бул кантип иштейт? Иштегенде туугандар бул жерде байкасаңар бир отмотка стартерден келген плюс келип оролуп экинчи бөлүгү щеткага келип атат. Эми бул щеткага бул плюстан бул жака плюс өтөт. Эми бул жерде каяктагы масса десеңер, именно щетканын сопротивлениясы келип турат. Щетканын ваты аябай чоң болгондуктан щеткадан келген масса бул жерде магнит создавать эткенге жетет. Ал эми экинчи отмотка болсо тоже ошол через замоктон келген дагы, бирок бул корпуска именно минуска каткан. Демек туугандар, бул эмне үчүн 2 отмотка? Биринчи отмотка бул тартып берүүчү деп аталат. Именно буна отмотка матаниясы аябай жоон болот, сымы жана аябай күчтүү. Качан тартканда ушул бул жактан плюс келип, бул жагы минуста турганда, плюс келгенде 2 отмотка кошо иштейт. Иштеген учурда муну турбага матания болуп турат. Демек плюс жана минус болгондо муну отмоткадан ток келгенде бул көк болуп турган темир магнитке айланат дагы. Бул биздин поршню темирден жасалган, ошол темирди өзүнүн ичине тартат. Ошол тарткан мезгилде поршень келип бул контактты тебет. Ошондо бундагы силовой плюс экинчи болтка өтөт. Өткөн мезгилде биздин биринчи отмоткабыздын бул жагындагы масса жоголот, бирок экинчи отмоткада масса туруп берет. Ошондо бул тартып берүүчү, бул кармап берүүчү отмоткага айланат. Вытягивающийдин негизги кызматы мына ушундай туугандар. Бир контакттагы токту экинчи контактка өткөрүп берүү жана поршень кирген учурда вытягивающийди моторго алып чыгып кошуп берүү. Туугандар, стартердин мынакей чыныгы чачылган абалы, бул азыркы заманбап стартерлердин көрүнүшү. Бул жерде эмнени айта кетким келет? Стартерде ар бир эле запчасть өтө маанилүү, өзүнүн орду бар. Ошондуктан сиз кандай бир кичинекей детальды жоготуп ала турган болсоңуз, стартер полноценно иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир запчастька маани беребиз. Демек ушул жерден бир айтып койсом, кайсыл часть мотор, кайсыл часть редуктор, кайсыл часть вытягивающий бөлүк болуп эсептелет. Биздин биринчи эле мотор айлануучу бөлүгүнө именно якыр кирген магнит менен капталган обмоткасы жана анын крышкасы, байкасаңдар бул втулка, якыр өзү, щетка жана редуктордун крышкасы дагы мына ушул жакка кирет. Демек бул мотор часть. Мына ушул биздин мотор часть туугандар. Ал эми биздин экинчи редуктордун часть бул редуктордун огу. Байкап турсаңардар, бул редуктордун огу, бул пластикке кирет дагы. Пластиктин аркасынан бул шайба коюлат, стопор катат. Алды жагына болсо 1, 2, 3 шестерна салынат. Мына бул тиш болуп турган жерге биздин бендекс салынат. Бендекс чыгып кетпеш үчүн стопорный заглушка деп коет. Ушул стопор заглушка салынат. И ошо менен бул идишке чогултулат. Качан салуудун алдында бендекстин жилкасы кошо салынат. Ал эми биздин үчүнчү бөлүгүбүз вытягивающий реле. Байкап турсаңыздар, бул жагында 2 болуп, бул поршень чыкпайт. Поршень качан киргенде бул контакттар биригет. Бул болсо именно вилканы тартат. Ал болсо бул жерге 3 болт жардамы менен катат. Ал эми бул крышкалар болсо, качан биз якырды бул жака крышкага салып чогултканда, бул стопорлор салынат, бул саморезер катып, бул крышкасы атайын артында якырдын аркасына чаң тийбеш үчүн атайын крышкасы дагы болот. Мына ушул общий көрүнүшү. Анан мына байкасаңыздар, именно стартер чачылган жер таза, чаң эмес, май эмес. Ушундай таза жерди чачып, ичине кир, топурак, ушундай нерсе түшүрбөш керек. Ичи туугандар дайыма таза болуш керек. Чыгарганда жууп тазалап, кайра саларды бир сере майлап, бардыгын жумшартып, анан кайрадан сборка иштери
жүрөт туугандар. Туугандар, стартер машинанын кайсыл жеринде турат? Бул Honda машинасынын толук мотору. Мына именно мына ушул жерден туугандар, кыз сары белгиленип турган жерден бул жагы мотор бөлүгү, ал эми бул жагы болсо коробка бөлүгү болуп саналат. Мотор менен коробка бириккен жерде моторго карап катып турат. Эми бул кээде моторго карап, кээде мотордон коробкага карап айырмасы жок. Именно ушул мотор менен коробканын бириккен жеринде маховик, мындай айтканда венес турат. Ошол венесте сыртында зубтар болот. Ошол зубту айландырып машинаны оталдырат. Экинчи бөлүгүндө болсо ГРМ ремен, ГРМден кийин генераторлордун ремени турат. Ошондуктан бул жакта стартерга место жок. Дайыма коробка менен бириккен жерде болот. Кандай гана машина болсо дагы мотор жана коробканын бириккен жеринде стартерди тапсаңыздар болот. Эми стартерлердин көрүнүштөрү боюнча, туугандар, бул стартерлердин көрүнүштөрү ар түрдүү боло берет. Бирок стартерлер көрүнүшү кандай болбосун, булардын баардыгынын кызматы эң алгачкы кыймылды баштап берүү болуп саналат. Баардык эле стартерлер бирдей иштейт. Баардык стартерлердин ички көрүнүшү бирдей болот. Мына вытягивающая часть, редукторный часть, двигатель деп ар биринде эле ошондой болуп иштейт. Жана ичиндеги болуп аткан процесс дагы баардыгында бирдей болот. Болгону булардын бири-биринен болгон бир эле айырмасы, булардын ваты жагынан бири-биринен айырмаланат. Стартер канчалык кичинекей болсо, ошончалык ваты аз болот. Ал эми стартердин көлөмү канчалык чоңоет, ошончалык ваты чоң болот. Мисалы 12 вольт, 24 вольт айтор, мына ушинтип вольттор өзгөрсө, машинанын моторунун объему өзгөргөн сайын стартердин ваты өзгөрөт. Стартердин иномаркаларда көбүнчө 800дөн 1500 ваттка чейин болот. Ал эми анын канчалык объем чоңойгон сайын машина ошончалык стартердин ваты чоң коет. Ошол стартер канчалык чоңойсо, ошончалык чоң аккумулятор колдонот. Туугандар, практика боюнча дагы мен силерге отдельно бул стартер боюнча видео тартып киргизебиз. Андыктан баарыңарга ийгилик.